Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим жана Москва шаарындагы биздин мекендештер. Сиздердин бүгүнкү жаз леби менен кошо келген Нооруз майрамы менен куттуктап өтмөкчүбүз. Сиздер менен бирге бүгүнкү биздин Ак Кеме радиосунун жааматы Москва шаарындагы кыргыз эли Нооруз майрамын кандай майрамдап жатканына биз күбө болмокчубуз. Ушундай бүгүнкү Нооруз майрамын кыргыз мекендештерибиз кандай майрамдап жатканын жана алардын кыргыз элине, жакындарына болгон каалоо тилектери менен сиздер менен чогуу күбө болмокчубуз. Менин атым Паризат, Бишкектен келдим. Менин атым Анаркат, Жалалабадтан келгем. Менин атым Дарыгүл, Оштон келдим. Биздин үчүн майрам аябай жакшы болуп атат. Аябай жакшы, жаздын майрамы, мынакей жалпы жаңы жыл десек дагы болот. Кыргыз элибиз илгертеден майрамдап келген чоң майрам Нооруз, жалпы элибиз үчүн чоң кут болсун, куттун жылы болсун, токчулуктун жылы болсун, дүйнө жүзүндө, жер жүзүндө деги согуш болбосун, молчулук болсун. Биздин маанайыбыз аябай көтөрүлдү. Биз дагы ушу эл катары ушул Лужники стадионуна майрамдаганы келдик. Элибизде тынччылык болсун, кут береке болсун, дайыма аманчылык. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз калкым. Бүгүн Нооруз майрамы Москвада өтө жогорку деңгээлде өтүп жатат. Элдердин бардыгы журтубуз көңүлдүү, шайыр, журтубузга дайыма аманчылык, тынччылык, токчулук дайыма бар бололу. Бири-бирибизди урматтап, сыйлап, узак жашайлы. Саламатсыңарбы кыргыз элим. Азыр биз Москвада Нооруз майрамын өткөнүндө чогуу болуп жатабыз. Аябай жакшы болуп атат. Кыргыздарыма, бүт элге, журтка, бүт дүйнө жүзүнө тынччылык каалаймын. Согуш болбосун, жалаң тынччылыкта, ынтымакта жашайлы. Кыргыз элим өнүп өссүп атат. Өссүн, дагы өссүн. Айтканыңыздар келсин. Чоң рахмат. Жакшы эле. Бүгүнкү майрам абдан жакшы өтүп атат. Маанайыбыз албетте абдан жакшы. Бул жерде студент болгондон даярданганга аябай жардам кылып, колубуздан келген күчтү жумшап, аракеттенип, биз дагы жүгүрүп, билеттерди таратып, пригласительнийлерди. Кудай шүгүр, майрам жакшы өтүп жатат. Саламатсыздарбы кыргыз калкым, келип келген жаз жана ага жараша Нооруз майрамыңыздары менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кыргыз элимдин бул неге кыргыз эл эмес, жалпы мусулман элинин Нооруз майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүнкү майрамдык даярдыктар абдан жакшы. Маанайлар дагы жалпы элдин маанайы жакшы деп ойлойм. Кыргыз элим, баарыңыздарга чоң салам. Бүгүнкү майрам ушул жакшы өтүп атат баарыңызга. Анан ушуну уюштуруп, кыргыздарга чоң рахмат уюштурган үчүн. Маанай көңүлдүү өтүп атат. Саламатсыздар. Мен Москвадагы Кыргызстан соода көргөзмө үйүнүн будекада, ошондой башкы директорумун. Ошону менен бирге Кыргызстан соода өнөр жай палатасынын өкүлүмүн. Ар бир жылы келчү Нооруз майрамы биздин кыргыздар үчүн Россияда жашап аткан ушунчалык күтүлөт. Себеп дегенде бул жаз майрамы, элдик майрам, мусулмандай майрамы. Ошол себептен ар бир жыл сайын ушу Москвадагы Лужники стадионунда, киноконцертный зал Россияда ар бир жылы 15-тен 20-га чейин мамлекет ушерге чогулуп, баарыбыз бир ушерде майрамдайбыз. Биз чоң рахмат айтар элем Москва өкмөтүнө, себептен ушундай чоң залдарды акысыз берип, жогоруда айтылгандай көп мамлекеттен адамдар чогултуп майрамдайбыз.
Ал эми кыргыздар жөнүндө айткыбыз келсе, Москва облусу боюнча кыргыздар абдан көбөйдүк, тамыралып калдык. Бир окууга келсе, бир иштеп жатса, баары ошо келип, биздин Винницадагы соода көргөзмө үйүндө чоң майрамды өткөзөбүз. Ал жерде боз үй тигебиз. Мына бүгүн дагы ушу концерттик залга боз үй тигип, кыргыздын тамак аштарын алып келип, даам таптырып атабыз. Чоң рахмат кыргыз эл артистине Керим Тураповго бүгүн келип ошого элдин астында ырдап берейин деп, элдин астында кыргыздын чеберисин көрсөтөйүн деп келди. Ошон үчүн урматтуу менин кыргыз элим, замандаштарым, силерди дагы Ноорус байрамын куттуктаймын. Бактылуу талайлуу болуп, өмүрүңөр узун болсун, элибиз тынч болуп, жерибиз бай болсун. Ваши аплодисменты, друзья! На сцене делегация Республики Казахстан. Встречаем делегацию Кыргызской Республики. Делегация Республики Таджикистан. Очень красиво. Надо собраться с мыслями, посмотреть, увидеть всех вас, порадоваться за всех нас с вами. И позвольте начать свое короткое выступление с приветствия мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Сердечно поздравляю вас с весенним праздником Навруз. Овеянный легендами и преданиями Навруз пришел к нам из глубокой древности. Бережно передаваясь из поколения в поколение, украшают выступления замечательных исполнителей и самобытных творческих коллективов из регионов России, стран СНГ и зарубежья. И, конечно же, праздник дает возможность москвичам насладиться изысканными блюдами национальных кухонь. Желаю участникам и гостям праздника отличного весеннего настроения, крепкого здоровья, очень знаменательно. Каждый год о нем узнают все больше и больше людей. Все больше москвичей разных национальностей ощущают свою причастность к нему. За последние годы его почетных гостей. Итак, руководители посольств в Российской Федерации. Азербайджанской Республики. Аплодисменты, друзья. Республики Албания. Исламской Республики Иран. Республики Казахстан. Республики Кыргызстан. И откроет его Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка». Художественный руководитель, заслуженный артист Дагестана, лауреат Госпремии Республики Дагестан Зулумхан Хангиреев. Встречаем.
На сцену прямо сейчас. Встречайте, этнофолк-группа «Туран», Казахстан! На сцене Керим Тарапов. Встречаем!
Еще одна певица из Кыргызстана Фатима Султанова. Şanlar eldi, ırık salıp Noruz geldi. Bu bayramı ulu ulustun, bir belgesi bizim uluttun. Bugün elim özgöçü bir